Саламатсызбы? Эгер биздин каналда биринчи болуп жатсаңыз, подписаться кнопкасын басып, каналга катталып коюңуз. Мына шайлоо боюнча эки ооз сөз айтып коеюн. Кече бир кандидат Лейлекке барып сүйлөп атат. Жапаров дейт, тигил президент Жапаров айтып атат, Исхак Разаковду күнөөлөп атат, ошону жамандап атат деп. Ошол элдин алдына барып ушинтип жок жерден жаман сөздү айтып, бирөөнү күнөөлөп, бирөөгө бир жаман сөздөр жабыштырбастан өздөрүнүн программасы менен бүгүн шайлоону жүргүзсө жакшы болот эле. Себеби дегенде эч качан Садыр Нуркожоевич Исхак Разаков жөнүндө оозунан жаман сөз чыккан эмес. Ансыз кече эле мына Исхак Разаковдун юбилейи болгондо өзү жакшы сөздөрдү айтып, өзү куттуктап, ар дайым Исхак Разаковду биздин мамлекетибизде ушул мамлекеттик кызматкерлерге үлгү катары көрсөтүп келе жатат. 56-жылы Исхак Разаков жерлерди берип жиберген деп Жапаров айтты дейт. Андай айтылган эмес. 56-жылы Садыр Нуркожоевичтин айтышы боюнча так маалымат Алабука районунун Көкташ айыл өкмөтүндө ушундай эле бир айылда элдер чогулуп туруп биздин 19.000 гектар жерди Өзбек Республикасы өткүзүп беришкен. Биз эт төлөй албайбыз, налог төлөй албайбыз деп туруп. 19.000 гектар жерди айыл өкмөттүн ошол маалдагы айыл өкмөт, азыркы айыл өкмөт, ошол маалда баягы айылдык сельсовет болуп турат беле. Ошолордун чечими менен, элдин чогулушу менен, райондун чечими менен, облустун чечими менен, республиканын чечими менен өткүзүп беришкен. 19.000 гектар жерди. Мына ошол жерди биз алыш боюнча азыр чоң жумуштарды жүргүзүп атабыз кайрадан. Мына ошону мисал кылып айтып атат Садыр Нуркожоевич. Ушуну айткан. 56-жылы өзүбүздүн эле аталарыбыз, өзүбүздүн эле ушу жетекчилерибиз жерлерибизди өткүзүп берип койгон деп. А муну болсо тиги киши барып алып, Лейлекке барып алып, ушул Исхак Разаковду жамандап, ошол өткүзүп берди деп айтты деп калп сөздөрдү айтып атат.